Аталган мектептин имараты башында балабакчага деп салынып, кийин 120 окуучуга ылайыкташтырып мектеп болуп ачылган. Ашардык ыкма менен салынган имараттан мындан 3 жыл мурда жарака кетип, кулап калуу коркунучунда калган. Мектеп окуучуларын кошумча класска, мектептин ашканасына, усулдук кабинетте окутуп келишет. Арызданбаган жерим калбады дейт мектеп директору. Бул мектеп өзү 1986 жылы элдин ашар жолунда бала бакча үчүн курулган мектеп. Бирок балдардын саны көп болуп, ушул айыл мектепке муктаж болгондугуна байланыштуу 92 жылы башталгыч класстар үчүн мектеп болуп берилген. Балдар өтө көп болуп, ылдыйкы мектепке каттаганга шарт жок болгондуктан бул жака дагы 2002 жылы 2 бөлмөлүү мектеп курулган. Ушул эки корпус биригип 120 окуучуга ылайыкташтырылган. Бирок тилекке каршы азыркы күндө 206 окуучу окуп атабыз. Ар бир партада 3төн отурган балдар бар. Парта менен досканын аралыгы талапка жооп бербейт. 4төн отургандагы балдар бар. Бул жерге МЧС келип корутунду чыгарып бергендигине байланыштуу бул жака киргизилбестен мектептерди жаап салдык. 2 классты ал жердеги окуучулар азыр ашканада окушуп атат. Мектеп жаңы ачылганда 120 бала окуса, учурда 3 класстык бөлмөдө 206 бала бир партага 3төн олтуруп, 2 нөмөт билим алып келишет. Бул мугалимдерге да, окуучуларга да өтө ыңгайсыздыкты жаратып келе жаткандыгы жашыруун эмес. Кадыр Абдрахманов атындагы Өлөнбулак негизги мектебинде класстар аябай тар. Ушул бул класста 2 класс окуйт. 2 класста 27 бала окуп атат. Ушул мезгилде биздин класстарыбыз аябай тар болгондуктан балдарыбыз 2ден 3төн 4төн отурууга туура келет. Биздин балдарыбыз мектепке чейинки аралыгыбыз абдан чоң, 5 километр, 6 километрден алыстыкта келишет. Биз жаңы мектеп, заманбап мектеп салууга аябай муктажбыз. Билим уяга окуучулар 5-6 километр аралыктан жөө келип окушат. Төшкө жатар көл айылына кеткен жолдун азабында мына ушул окуучулар тартып келишүүдө. Ал эми заманбап мектепте окууну мындагы окуучулар кыялданып келишүүдө. Мен заманбап мектеп курулушун каалайм. Спорт мектеп, жана компьютерлар, ноутбуктар бар мектепти бар каалайм. Баарыбыз жакшы окугубузду карайбыз. Биздин мектеп азыр кичине өтө тар, алыс. Класс жетишпегендиктен окуучулар Шашке чайдыда окуган классында ичишет. Усулдук кабинети, компьютердик класстар, спорттук жайлар таптакыр жок. Эгер жаңы мектеп салышса, биз деле карап турбай колдон келишинче жардам берет элек дейт ата-энелер. Куруп атканда таш дуал менен эле таш менен фундаменттин таш менен урулганда, таш менен урулуп туруп эле үстүн пакса дуал менен урулган. Пакса болуп эле лай менен пакса кылып уруп кеткендиге байланыштуу бул ады жарака кетип атат. Мындан 1-2 жыл мурда, 1 жыл мурда мындай жарака жок эле, 5 см жарака бар эле, мына быйылкы жылга сразу 15 см жарака салып кетти. Но биздин айылда ээн жерлер бар. Азыр жолдо көрөбүз. Ээн жерлерден бороондорду өтөт. Чилде күндөрү мисалы декабрь, январь айлары 4-төр эле караң кирип калат. Ошол мезгилдерде сабактан чыкканда караңгы калат. Ата-энелер ат менен, эшектер менен барып тоз келебиз. Машиналар бар, машиналар менен үстүнгө көрүшүү. Эми жогору жактагыларга суранганыбыз ушу мектебибиз эле жаңы болуп калса, 10-11 окуган балдарыбыз өзүнүн колубузда болсо, балдарыбыз жакшы тaalим алса, келечегибиз Кыргызстан үчүн керегине жараган жакшы балдар өнүп чыкса эле деген тилек, ошол максатыбыз ошол эле. Айыл эли тийиштүү жетекчилерге кайрылып, кооптуу мектептин ордуна жаңы мектеп салып берүүнү айтышууда. Эми бул маселе кандай каралат, аны убакыт көрсөтөт. Тагайбек Акматов, Абдумомун Калбаев, Нурболот Мамбеталиев, Аксы району.